Саламатсыңарбы, урматтуу балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабагыбыз 7-класска кыргыз тилинен болмокчу. Бүгүнкү сабактын темасы жандоштун түрлөрү. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштаардан мурда алгач кемдин телетак оюнуна көңүлүбүздү бурсак. 40 кыл куйрук, 40 кызыл куйрук, 40 кыл куйрук ичинде ылгый кызыл кыл куйрук. 40 кыл куйрук, 40 кызыл куйрук, 40 кыл куйрук ичинде ылгый кызыл кыл куйрук. Эгерде балдар туура жаңылбай айтсаңар, анда азаматсыңар. Бүгүнкү сабактын максаты жандоштордун түрлөрү боюнча маалымат алышат, алган билимин практикада колдонуп, далилдей алышат жана морфологиялык талдоо жүргүзүүгө машыгышат. Ошондой эле керектүү маалыматтарды түрдүү булактардан ала билишет жана оюн эркин айтууга көнүгүшөт. Анда эмесе үй тапшырмасына көңүлүбүздү бурсак. 223 көнүгүү. Демек, төмөнкү сүйлөмдөргө тиешелүү жандошторду коюп жазабыз. Дасторкондой жайылган узун шоссе жол батыш жакка карай чимирилип, бир машина келе жатат. Экинчи сүйлөм. Жапаркулдун буйругу кетсин деп жатам. Демек, бул жерден балдар кайсы жандоштор коюлат? Азаматсыңар. Дасторкондой жайылган узун шоссе жол менен батыш жакка карай чимирилип, бир машина келе жатат. Демек, бул жерден менен деген сөз жандоч. Экинчи сүйлөмдө жапаркулдун буйругу боюнча кетсин деп жатам. Демек, бул жерден эгерде туура тапкан болсоңор балдар, азаматсыңар. Боюнча деген жандоч. Балдар, жандоштор жөндөмөлөр менен айкалышына карай өз ара 4кө бөлүнөт. Биринчи, аточ жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоштор. Буларга менен, тууралуу, жөнүндө, аркылуу, боюнча, сайын, сыяктуу, үчүн деген кызматчы сөздөр кирет. Мисалы, үстүнөн оромол менен таңып койду. Демек, бул жерде жандоч менен өзүнөн мурунку сөз аточ жөндөмөсүндө турат. Экинчи, табыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоштор. Буларга көздөй, карай, карата деген сөздөр кирет. Мисалы, Асан үйүн көздөй басты. Бул жерде жандоч көздөй, ал эми өзүнөн мурунку сөз табыш жөндөмөсүндө турат. Үчүнчү, барыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандочтор. Буларга караганда, жараша, чейин, дейре, карай, карата деген сөздөр кирет. Төртүнчү, чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандочтор. Көрө, ары, мурун, мурда, кийин, соң, көргүчө, бери деген сөздөр кирет. Мисалы, Асан шаарга карай кетти. Бул жерде жандоч карай, ал эми өзүнөн мурунку сөздү барыш жөндөмөдө турушун талап кылды. Согуштан кийин Танабайдын өмүрүндөгү жыргалдуу күн ушу болду. Бул жерде дагы жандоч кийин деген сөз өзүнөн мурунку сөздү чыгыш жөндөмөсүндө тургандыгын талап кылды. Балдар, анда эмесе китебиңердеги
129 беттеги 227 көнүгүүнү аткарабыз. Башкача айтканда, көп чекиттин ордуна тиешелүү жандоошторду коюп жазабыз. Дептериңерге элементи менен туура катасыз жазабыз. Балдар, анда эмесе кызматчы сөздөргө, анын ичинен жандоочторго морфология талдоо жүргүзөбүз. Мисалы, телефон менен сүйлөштүм. Сүйлөм грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй сүйлөм, ал эми айтылыш максатына карай жай сүйлөм. Бул жерде кызматчы сөз менен деген сөзгө морфологиялык талдоо жүргүзөбүз. Менен кызматчы сөз себеби өз алдынча туруп маани бербейт. Сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берет. Кызматчы сөздөрдүн ичинен жандооч болуп эсептелет. Жөндөмөлөрдүн биринде турган же атооштук мааниге ээ болуп турган эти сөздөрдөн кийин айтылат. Ошондой эле менен жандооч өзүнөн мурунку айтылган сөздүн атоош жөндөмөдө турушун талап кылды. Демек, балдар, кийинки сүйлөмдөргө да ушундай кылып морфологиялык талдоо жүргүзөбүз. Анда эмесе, балдар, өзүбүздүн билимибизди баалоо үчүн блиц тестти пайдаланабыз. Блиц тестте ооба же жок деп гана жооп беребиз. Биринчи, кыргыз тилинде 6 сөз түркүмү барбы? Азаматсыңар? Жок. Экинчи, сөз түркүмдөрү маанисине карай 2ге бөлүнөбү? Азаматсыңар, балдар? Жок. Үчүнчү, лексикалык бир маанини билдирбеген сөздөр кызматчы сөздөр боло алабы? Ооба, азаматсыңар. Төртүнчү, маани бербөөчү сөздөрдү кызматчы сөздөр деп атоого болобу? Ооба, азаматсыңар, балдар, эгерде жоопторун туура тапкан болсоңор. Эми, балдар, үйгө тапшырма. Параграф 55 130 беттеги 228 көнүгүүнү аткарабыз. Дептерге элементи менен катасыз жазып, сөзсүз түрдө кызматчы сөздөргө морфологиялык талдоо жүргүзөбүз. Балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.